Шарк кеңештин төрагасы. 1 миллиард 400 миллионго бу? Общий кылып кеттим да. Примерно эсептедиңер да? Мындай эсептедик да покачы. Ошого эмнелер кирип атат эми? Жалпы 12 проект. Анын ичинде баня, развлекательный центр, арка, кире беришинде арка, чыга беришинде эме фотозона, этнокомплекс бар. Бир. Самый. Байел проектini карап туруп, ушул жерге автобустардын стоянкасын даярдагыла. Бул вокзал, билесиңер да? Мына ушул жерге дайындайсыңар мына. Могу жерде туалет бузулуп тура уже. Жакшы болуп тур. Заманбап бүт баягы европейский стандарттагы туалеттер. Барды. Ичи таптаза, суусу менен, канализацияга кеткен бүт шарттар менен болуш керек. Мына ушул жерде бүт асфальтын бул жакта коштурууну айлантырып туруп басасын. Ушул жерде башташың керек уже. Бүт машиналарды чыгарып салышыбыз керек дагы. Азыр вокзал качан бүтүп калат экен? Бүтүп калат. 22-синде, 22-си болбосун, бир жума дейли. Бир жумада толугу менен ушул жерде бүтүп. Анан мына ушул жерде уже башташ керек. Парк кыла турган жер могу жер беле? Мына сенин жумушуң экен. Давай, срочно отургузгула дагы, парктын дагы иштерин баштасын. Алишер, сен жасайсың паркты дагы. Түшүндүңбү? Бардык техникаң менен. Мен азыр эле мына айтып кеткенде эч кандай тендер деген болбойт. Полный өзүң жасайсың ушул жерде. Биз бул жерди жашылдандырышыбыз керек. Хорошо? Канча деген мэрлер камалды парк үчүн? Канча деген муниципальный кызматкерлер камалды парк үчүн? Ошон үчүн жакшына кылып туруп качественно жасагыла. Мына мен айтып атам го, срочно чечим чыгаргыла дагы, могу машиналарды бүт көчүргүлө башка жака. Хорошо? Срочно көчүргүлө. Эртеңде бүгүндөн баштап уведомление бергиле дагы көчүргүлө. Бул жерди бошотуп бергиле. Мына вокзал дагы бүттү, значит, аркасынан дагы бул жумуш кетиш керек азыр. И параллельно парк дагы кетсин. Анан бул жерге обязательно туалет, общественный. 2 туалет болбойт. Кенен кылып туруп бир 8 туалет отуруш керек мындай. Узунунан кылгандачы. Ичинде бүт шарттары менен болуш керек уже. Таза болуш керек. Күнү түнү 24 саат иштеш керек берди азыр. Түндө дагы эч ким препятствие этпейт, иштеш керек азыр. Убакыт өтө аз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланыш керек. Заводду барып туруп көрөсүң, Алишер. Мага сен жакшы түшүнөсүң. Заводду иштетишиң керек. Түшүнүктүү. Оборудованияны өзүн алдырып туруп, нар жагын эч кандай пусканалардын иштерин эч кимге мойнуна албаптыр да. Ошол туура эмес да. Майлары даже элементарно ушу заводдун спектрлиги алынган эч ким. Ошол туура эмес. Аны өзүн азыр вокзалдын ичине киреличи. Анан мечит боюнча шаардык кеңеш төрагасы кана мына ушул жерге мечит салабыз деген беле? Мечиттин жери кайсы жер эле? Мечиттин жери кайсы жагы? Бияк жагы мечит. Значит, ал нар жак жагы да. Азыр биз бул жак жагына паркты отургузалы, паркты жасайлы, туурабы? Парк башталсын уже. Бүт отургучтары менен, балдар ойной турган бүт аянтчасы менен, укмуш болуш керек да, кыскасы. Анан эми мына мечит боюнча булар, значит, өздүк салым деп туруп, наверное, токтоп аткан да. Азыр канча каражат чогулду биз аны билбейбиз. Бирок бүгүн эртең башталып кетишине көзүбүз жетпейт. Могу мечиттин дагы сыртын оңдогула. Хорошо? Эми бул Кудайдын үйү, биз жардам беребиз. Мында эч кандай мамлекеттин акча каражат кылбай эле баардыгы топтолуп туруп ушул жерди сыртын оңгоп коюшубуз керек. Сыртын бүтүрөбүз. Ошо чыгарасызбы, же чыгарбайбы? Могу жерде дагы жакшы карашың керек. Мен бул жер бүт естественно асфальт болот. Могу жер болсо жашыл болот бүт. Бактарактар гүлдөр отургузулат асты жагыначы. Түшүндүңбү? Чорнозем бул жерде бар болуш керек. Чорнозем барбы? Бар, айылдарда бар. Айылдарда. Значит, айылдардан ташылат. Ошол жактан ташып туруп, бул жер бүт сонун кылып туруп, могуларды бүт алып туруп башкадан отургузабыз асты жагына. Асты жагы бүт гүл болуп туруп, ал жактар бүт полоса менен как положено басасыңар. Мына бул буюрса жаңы автовокзал,
жерге ресепшн келесің. Азыр эми аяктап калыптыр буюрса. Bizde 5 televizor Бул жака. Алмат берүүчүнүн ортолорго каралган. Бир жалпы ожидающий зал. Бул региондорго каралган бул помещение. Автовокзалдын директору барбы? Бул эми мурун иштеген эмес да турабы же иштеп турганбы? Бул жер арендага берип турган экен. Бунун ылдый. Буну биз алганбыз го мамлекетке кайра. Ооба. Бунун ылдый тренажерный зал, эс алуу немеси бар. Ылдыйында подвалдын алдында. Бул жерде 4 направление иштейт экен. Тоң жак менен кеткен бир направление, Жүкчө жак менен кеткен бир направление, север жак менен бияк Кочкор и Жалал-Абадка бир линия ачылып атат. Балдарга тапшырма бересиң, бардыгын электрондук түрдө кыласың. Мен өзү баягы көрсөттүм уже. Полный электронный кылып жасасын. 3 түрлүү. Эч кандай наличка деген оплата болбойт. Шунун бардыгы электрондук түрдө. Болду. Направленияны билет. Направленияны билесиңер. Мындан кийин бирөө дагы акча каражат колго кармайт деген болбойт. Касса дагы болбойт. Болду. Ачык айкын электрондук түрдө. Бүгүнкү күндө бизге урматтуу президентибиз ушуну тапшырма койгон. Бардык жерде электрондук түрдө. Автоматизированный система да. Болду, контроль кылып отура бересиңер. Азыр эми мына вокзалдын акыбалы Кудайга шүгүр дагы бир 50 жыл кызмат кыла турган вокзал болот. Примерный эмес бар, сиз айткан эме боюнча Манас аэропортунун алдында 2 шлагбаум кире бериши, чыга бериши. Монун асты жашы жүргүнчүлөр келип түшүрүп кеткен 10 мүнөт бесплатный автоматизация болот, кирет, ишин чытайт, же алып кетет, кайра чыгып кете беришет жаранда. Бул аркасы менен киргендер бул арткы линияга кетчүлөр. Каракол, Бишкек, Балыкчы, Жалал-Абад, Юг, Север менен кетчүлөр. Буякта бүт бирден гана маршруткалар токтойт, буяк накопительге барчу болот. Буяк такси, буягына маршруткалар, буяк болсо прибывающий автобустар, келген маршруткалар кишилер түшүшөт. Ошо кирген маршруттарындагы бардыгы зафиксировать этилип турат. Номеру келет, система ушундай. Башка машина келгенде ачылбайт. Номеру менен бүт канча маршрут бизде автобус эткен баары менен договор бар, ошо номеру менен. Стоянкаларында карап ал. Макулбу? Давай, бүгүнтөн эле баштагыла. Анан азыр бардыгын предупреждать этиң. 1 сааттын ичинде могу жак тазалансын. Убакыт тапкыла дедим го бир жерде, билесиңер да. Любой эле бир жерге көчүрүп тургула убактылуу. Болду. Бул Абдырахманова көчөсү болбосун, чет жакта болсун. Көчүргүлө. Же болбосо ылдыйраак жак ошо парк жакка көтөрүп сал. Жок, бирок паркка дагы мишет этпеш керек бизге. Одновременно паркты дагы баштайт. Аскерти чыга беришке экопосттун мурунку экопосттун бери жагы азыр ачык да. Ошол жер болуп турса болот го деп чыга. Болду ушул жакка өчүп сал. Азыр бүт айтыңыз, бошотсун. Потому что азыр техникаларын киргизет. Ичке каптан жолдор. Жерден башында келгенибизде житнанда адам чыдай албайт да демонтаж кылып аткан учурубуздачы. Өзүбүзгө дагы буга чейин жөнөтүп аттык демонтаж учурундагылар. Действительно адам кире алгыс болуп калган акыбалга келген экен. Бул жерде резервке коюлуп турган жерлерде бүт бармыш. Азыр маалымат табылуулар турат да бул жерде. Мебелдер уже бүгүн кечкиден кире баштайт. Жалпы дизайн менен иш алып бардык. Дизайн алган. Балыкчылыктарга жагып атабы? Сонда мындай сиз айткандай 30 жылда мындай болгон эмес. Бул башталышы буюрса. Ошон үчүн мына биргеликте бир команда болуп туруп, мерге жардам берип туруп, бүт иштеген балдарга жардам бергиле дагы бюрократия деген болбош керек да. Бунун бир эле кызыкчылык бар, бул мамлекет. Бардыгысына ушул балыкчыны бүгүнкү күндө президентибиз койгон тапшырманы так убагында аткарышыбыз керек. Мына азыр проектлер менен бат убакта жасалды, көрдүңүздөр. Кандай сонун нерсе болот азыр ушулар бүтсө. Канча өзгөрүү болот бул жерде. Ошон үчүн сиздер дагы шаардык кеңеш бат-бат чечимдерди чыгарыш керек. Канча деген чечимдерге биз кол коебуз, ответственность алыш. Жетекчи деген бардык ответственность алыш керек. Азыркы мына келген освещенияларды чүргүлө жакка. Чүргүлө дагы так. Мына могу жерден баштайбыз. Бияктан баштайсыңар. Сер, булар силерге припайс этпейт. Уже жанасын алып келдиңер да, апаловкасын. Ну все, значит, эч кандай маселе жок. Могу жерде заводто бетон завод бар. Ушул круговойдун бир жагынан башталышынан баштайсыңар. Все уже основаниясын куя бергиле. Кеттик. Ушу менен до конца теги балыкчынын бүтө бир ишери бар го. Ушул жакка чейин барабыз.
Анан эсептеп койгула азыр канча дагы жетпейт экен. Азыр калганы келе доказать этесиңер, калганы келе калат. Лед экрандардын бардыгын Коюлуучуларды полный лед экраны менен болот бул жерде. Түшүндүңөр да. Наракка бит турат, керектине бит турат. Белинканын өзүндө бул жака, бул жактыкы бул жака карайт, тияк келаткандык тияка карайт. Түшүндүңөрбү? Ошондой кылып койсоңор. Силер уже эсептеп, бу жерден туруштун кереги жок. Эмне керек? Бүт карап туруп, уже техникалар жумушту баштай берсеңер болот. Баштай берсеңер болот. Могу жерде бетон завод бар. Иштеп атабы бетон завод? Бетон заводдор бар да. Жанагы кемеле азыр айтам. Менеңдер айындыкы бир жол куруп аткан бала бар го. Исагалиевтики бар да. Всё. Ошондон бетон ала берсеңер ишти баштагыла. Бат баштагыла, эч ким препятствие этпейт. Кыла бергиле ишти. Азыр биринчи очередь основаниясын бүтүрүп алышыбыз керек, билесиңер. Андан уже установкалар баштайт. Архитектор барбы? Ким? Сизерби? Ну, топосъемка. Бардыңар совместно жардам бергиле, макулбу? Бир дагы жанагы кагаз жагынан проблема болсун. Топосъемка действительно керек. Мен билбейм, астынан эмнелер өткөн топосъемкада көрүнөт да. Всё тезирээк башташ керек ишти. Коюп салышыбыз керек. То есть бул жактан баштайбыз, айттым го, круговойдон. И дальше до конца. Каяка? Азыр көрөбүз го, азыр ошол жака киребиз бирби. Кандай болуп калат экен. Могу жакта тротуар, озеление, могу жактар бүт асфальт болот. Ну? Кичине көп эмес. Баягы жолду анан азыр жолдорду жасайбыз го. Жолдорду жасаганыбызда карап көрөбүз. Эки жагын эмес, бир жагын эле тротуар алабыз. Түшүндүң да? Ошолор. Мына могу ошондорду кара. Анан могу частниктер турабы? Значит, айтыш керек частниктерге. Тегерек четтериң бүт кара. Полностью уведомление бергиле. Кылбайбы? Значит, анда мыйзам чегинде чара көрүлүш керек. Үйрөнсүн. Мына могу жактарды карагыла, мына жашын. Мына кафелерди. Мына. Могу кимдики могу? Азыр жекеменчик болуш керек. Осо Байкал деген. Мал базар? Ушул мал базарбы? Ну давайте жанасын бүт карагыла. Бөлөк жер. Ушул жерге менен мал базар болобу? Бурун алып калган саждан. Давайте карап чыккыла. Мал базарды башка жака жылдырасыңар. Могу территория кимдики? Жеке? Частникпи? Но заборун же оңдойт, же жерди мамлекетке өткөрөм. Хорошо? Бир жума срок бересиң. Бир жуманын ичинде сонун кылып туруп, же бул жерди оңдойт, же болбосо жер мамлекетке өтөт. Ошентип чакыртып уведомление берип коебуз. Мунун турушун карасаң. Кайда көрүп аткандан кийин оңдош керек. Жерде иштейсиң элем бир 2 ай. Хорошо? Өт жолдор көп. Заводду барып кара дагы ошону. Кырманга береке дейт. Өрүктөр сонун го, а? Ушул жерде сода кыласызбы? Канчадан бери? Көп эле жыл болду, а? 1 ай, 1,5 ай максимум убакыт калды. Бул жерден бардыңыздар көчөсүздөр. Биз азыр предупреждение берип коелу. Азында бул жакта азыр башташат. Буюрса 1-2 күндүн ичинде. Мына ошол жака бардыгы көчөт. Бул жакты бүт тазалайбыз. Сатуу, бир нерсе сатуу кылууга уруксат берилбейт. Сонун заманбап шарты бар, ичине кирип туруп, мына ошол жака кирип туруп,
соода кыласыңар. Эң туура болот. Потому что туристтер бул жерде канча деген машина мына пробка болуп атат. Көрүп атасыздар да. Ошон үчүн мындай стихийный торговля деген болбош керек. Силер деле ойлойм, туура түшүнөсүздөр деп. Мына ушул жака көчөсүңөр жакында. Азыр даярдайлы биз бардыгын. Анан силерди бир күнү барып туруп көчүрүп коебуз. Даярбыз. Жакшы. Мейли болсун. Тротуарларын кара, мына акыбалын көрдүңбү? Мына ушул көчөлөрдүн бардыгы жасалыш керек. Андан кийин мына көчөнү кытайский компания жасаганда, ушундайбы мен билишимче. Анан бүгүнкү күнгө чейин освещениясын кыла элек. Тротуарларды алып жатат. Монкай. Значит, аларды дагы таанысың да. Чакыр. Эсе кылбай турган болсо мен аларды мыйзам чегинде чара көрөбүз. Муниципальный жерде бул жерчи. Анан багында эсник кеңеш акча жок болуп калып туруп, бул жерге Минтранс полный өз заказчик өз подрядчик болгон экен. Анан подряд организация катарса Монкайды субподряд туруп нанимать эткен. Кийим сатабы? Кийим сатат, овощ сатат, фрукты сатат. Значит, Байел. Каякта жүрөт Байел? Жер көп. Мэриядан азыр жер карап туруп, муниципалитеттен. Жакшына кылып туруп, компактный базар отургузгула. Ушул учурга чейин базар бар. Азыр проекттин биз да азыр сунуштайбыз сизге дагычы. Реконструкция болуп келаткан уже токтоп калган да. Бул жерде мурун кайсы жылдары курулган экен, башталган экен. Бул жерде фонд развитиясы экен. Ошолор аягында баягы подрядчик каза болуп калганына байланыштуу туруп калган экен. Башталган базар барбы? Жок, бар. Муниципальный Берге, муниципальный. Барбы жер? Канча гектар? 4 гектар. Значит, доработать этесиңер полностью. Карап чыккыла дагы муниципальный, то есть рынок болот. Бүт шарттары менен. Эми биз будан арылганда качан? Бир эле Кыргызстанда бар. Мына азыр контейнерде отуруп, эртең кышында эмне болот? Кандай условия бар бул жерде? Бул жерде бир да условия жок. Ал жактан жаңыдан биз проект сотабыз экен таанычы. Бул жерде эси келген маалыматтар боюнча буякта жабыш аткандагы ордуна торговый центр Жок, түшүнүктүү болду да. Значит, уведомление бересиңер. Жер маселеси боюнча бүт силерге чечип берген болсоңор, сен проектти отургузасың. Давай, рынокто дагы уже башташыбыз керек. Муниципальный мамлекеттен базар болот. Болду, порядок менен бүгүнкү күндөгү ошол аренда платадагы бүт электронный болот, автоматизированный система болот, бардыгы мэрияга чөбөрөт. Мына бюджеттин дагы бир көбөйө турган силерге жаналарын жоолорун таап берип атабыз. Иштери боюнча биз фонд развитиядан баланска алабыз, остаточный стоимость неме отуруп кайтарып алабыз. Түшүндүңбү бая? Бул жерде жумуш көп, тездеткиле. Анан көчөлөрдү азыр көрүп келип атабыз го, мына Турузбековну жасайсың. Тротуарларын кебетесиң кара. Асфальтын фрезалап туруу эле үстүнөн алсаңыз басып коюш керек. Бир өйдөгө чейин жакшы бүт айланасын, бүт кыдырасын көчөлөрдү, бүт көрөсүн. Бардык жагын карап чык. Ага чейин асфальт заводду срочно ишке киргизиш керек. Сырттан ташып келген бизге невыгодно. Бул балыкчынын өзүндө болуш керек. Инертный материалдары бардыгы бар бул жерде. Эми эчтеке жок экен, ушул 4,5 гектарбы ушул? Ушул 4 гектар. Ушул жерге отургуз эми, Байел. Жакшына кылып туруп. Ушул жерге. Түшүнүңбү? Эми буну билбейм эми азыр могу кандай кылып конструкция кылып койгон. Эми бул базар эмес да. Бул подснос бул. Түзүп металлдарын мэриянын өзүнө баланска отургузуп бересиңер. Жаңыдан түзөсүңөр, бүт стоянкалары менен бүт удобный болсун да, бүт шарттары менен. Хорошо? Тезирээк баштагын ошол жерде. Бул жерде муниципалдык мамлекеттик сомун кылып коебуз. Укмуш. Кудайым берсин. Архитектор, сиз бүгүнкү күндө биринчи кезекте топографиясын бериңиз, границасын бериңиз Байелге. Сразу давай тез бул жерде дагы баштайбыз. Жактын пляжы тиги караганда да жакшы. Жакшы. Ну, айтып өтпөйсүңөр, 200 метрден тереңдеп кетет деп. Ошол жаштарга жакшы да, жаш балдарга. Всё, бул жерде дагы баштагыла, давай. Коноктордукун отдельно кылып берип коет. Акча карча түшүш керек. Кандай Турунбек ушул жерде нефти база болгон экен мурда. Жалпы аянты бир канча 6 гектар да? 6 гектар. Жо, бул бизге өттү го дейм. Өттү азыр полностью. Жанында да параллельно химзавод бар, 6 гектардай бар да. Ошол жер полностью жана биринчи линия болуп атат да. Келечекте ал жерге дагы бир жакшы бир
отель, торговый комплекс. Байыл, долбоор үчүн мына экөөнү кошосуң, как раз булар бир